А бүгүнкү күнгө чейин ааламды эч ким жакшы таанып келген эмес. Жана атасын жакшы, сырын билбегендей. Адам өспөсө, аалам сырын ачкан эмес да. Мисалы, улуу адам деле сага сырын айтпайт. Жакшы, ошол сүйлөшкүдөй, билгидей, деңгээлге жеткен кезде анан ал улам сөзү бийиктеп, түшүнө билсең, сырдаша билсең, сөзүн улап билсең, коштоп билсең, адамдын кени жетилгендиктен анан мына ааламдан билдирүүлөр берип, ааламдашууга үндөп атат. Ааламдашууга өтө албагандан анан паля кырсыктын баарын буйруп атат. Аны сенин көз ачыгың да токтото албайт, каражатың дагы, медицинаң дагы, молдоң дагы, кожоң дагы токтото албайт. Диниң дагы токтото албайт. Тетирсинче улуу күчтөр эмнени жазалап атат? Руху өскөн, дини өскөн мамлекетти талкалап атат. Аларга эмне, кимдики туура келет дегенде, духу бийик адамдардыкы туура келет экен. Кыргыздын духу бийик экен. Ошондуктан динден чык кыла деп атканыбыз ошо да. Күйүп кетесиң депчи. Сен руху эле сурана бер мисалга. Сен аалам ордун аткара албай. Аалам өзү Кудай го. Арбай ордун аткара албай эле бейчи дей берсең талкалайт да. Мына балам келип алып берчи десе мага жагабы. Чоңойгон балам, колтойгон балам, менин ордумду басчы, үмүтүмдү актачу адам келип алып ошенте берсе. Мына урматтуу улуу журтум. Сиз ким экенсиз? Сиз бир ааламсыз. Ааламдан жаралгансыз. Ошо ааламдык улуулугуңду билбей жүрөсүң. Ошону билбегениң күнөө, ошого калыптанбай калганың күнөө. Ошо калыптанбаган үчүн жаза болуп атат. Ошон үчүн кырсык болуп атат. Мына мен калыптангам. Менин илимдештерим калыптанган. Могу эфирде көп адамдар эскичиликтен чыгып алды. Мен өзүмдү таң калтат. Башымда ушундай шишик бар эле, ушу сиздин эфирди көрүп атып айыктым деп. Сиздин эфирди көрүп атып сигаретимди тыштап койдум деп. Сиздин эфирди көрүп атып медицина больницадан чыгарып берди эле айыктым деп. Көрсө нурданганда, ааламдык түшүнүк өткөн кезде арбай оорубайт да, периште оорубайт да. Ал майдаланбайт да, ал пендечиликте жашабайт да. Ошондуктан кыргыз биринчи Кудай ордуна. Мына Кудай деп биз ойлогонбуз го, тагдырды ким буйруйт деп. А көрсө аалам буйруйт. Аалам эмне? Арбай. Сиздер эми адаммын деп жашабаңыздар. Сиздер ошо мен ааламмын деп жашаңыздар. Ааламдашуу деген ушу турбайбы? Ааламдын ролун аткарышым керек турбайбы? Ааламдык ишимди кылышым керек турбайбы? Мына ааламдык иш. Мындай деп ойлойлу, же болбосо мына институттан мугалимдерди окуттук, баягы биринчи мугалим дегендей. Зарыл жергечи баарын жөнөттүк. Же болбосо бир мамлекетке шпиондорду жөнөттүк. Барып иштебей койсо, аркасынан киши жиберсең да аттырасыңбы? Же алып келип туруп каматасыңбы? Ошо сыяктуу кыргыз бул дүйнөгө ошондой башчылык кызматка келген. Улуулук кызматка келген. Ошону аткара албай кырсыктап кеткен. Ооба, башка улуттар деле нурдан жаралган. Башка улуттар деле ааламдан ата теги арбайы бар. А бирок биринчи кыргыз калыптанса, анан кыргызга карап алар калыптанат. Себеби кыргыздын теги теңир, башка улуттун теги кыргыз болуп атпайбы? Мына мен калыптанып атамбы? Мен жашарып атам, мен нурданып атам, мен улуулукка алып баратам. Эртең Арстаналайдын көчүрмөлөрү көбөйөт. Мына Арстаналай жаңы кудайсың деди го ааламдан. Ал кандай экен дегенде энергия доору башталып атат, мына ааламдашуу доору болуп атат. Сиз аалам турбайсызбы? Арстаналай чоң аалам экен да. Же болбосо мындай түшүнсөк болот. Кыргыздын тоолор, деги эле тоолорду минтип берилет ааламдан. Тоолор бул теңирдин ордосу дейт да. Манас ордо деп, хан ордо деп, же Каныкейнемдин ордосу экен дегендей отурчу орду. Тоолор
бул теңирдин түгөнбөс тагы, жана Сулайман так дегендейчи, орду. Мына арбайлар кайда жашап келген мурун десе, бир түнөгү болуш керек да. Мисалы менин деле түнөгүм бар. Үйүмө түнөйм. Жаныңыз сиздин каяка түнөйт дегенде көкүрөгүңүзгө түнөйт. Түнөк ошол. Арбайлардын түнөгү кайда болгон десе, бул тоолор болгон дейт. Ошондуктан Кыргыздын тоолору бул аалам менен жерди багынды бириктирип туруучу антенна дейт, кабар берип туруучу. Тоолор бул арбайлардын түнөгү дейт. Кудайдын тагы деп берилет ааламдан. Мына ошо жерде жашап жүргөн бир жан, энергия Арсеналайдын көкүрөгүнө кирди деп айталы. Чоң энергия же чоң аалам. Ошондуктан Арсеналайдын айтканын коштоп, колдоп, аалам күчтөрү, табият күчтөрү коштоп, колдоп мөөр басып атат. Арсеналай Кудайдын сөзүн сүйлөп атат. Эски телосы жоюлду дагы, ошо чоң аалам деген энергияга айланды. Мына мен айткандын баары болуп атат дүйнөдө. Демек, Кудай ордун адам аткарат экен. Адам бул аалам. Кыргыз ааламдан келген өкүл. Кыргыз ааламдашууга өткөрөт. Адам ошо ааламга өтүүсү, ааламдык түшүнүк өтүүсү, ошонун кызматын аткаруусу бул ааламдашуу. Башка улут билбей атат, жөн эле бир глобализация деп коюп атат да, ал адам бир техника менен биригет. Кана бириккени? Чачырап атат го. Евросоюз жоюлуп атат го.